Салмастарбы замандаштар, жакында биз Арсланбапка бир күндүк эс алууга барып келдик. Бул видео Арсланбаптагы бир күндүк эс алуу жана ага кеткен каражат тууралуу болмокчу. Биздин үй менен Арсланбаптын аралыгы 1 сааттык жол. Адегенде эле машинабызга 500 сомдук май куйдук дагы, атагы Алайга, даңкы Далайга кеткен жаңгак туннелин аралап, көркүнө суктан отуруп Арсланбапты көздөй сапар алдык. Арада Талдуу булакка токтоп, ысык май токоштор жана муздак жарма менен шам-шум эттик. Биздин шам-шум этүүбүзгө 350 сом короду. Андан ары жолу узлап, мына тез эле Арсланбапка да жетип келдик. Караңыздарчы, кандай гана керемет, кандай гана сулуулук, жап-жашыл айлана, таптаза аба. Арсланбапта 2 шаркыратма бар. Биз аны кичи шаркыратма жана чоң шаркыратма деп коебуз. Биз бул жолу келишибизде үй бүлөбүз менен кичи шаркыратмага бармакчы болдук жана атайын унааларга отурдук. Жол кире 5 адамга барып келиши 500 сом болду. Мына шаркыратмага да келип жеттик. Шаркыратмага чейин жолдун 2 тарабында базар жайгашкан. Дал ушул базар менин кыздарыма аябай жакты. Бул жерден кыздарым курут, каак, короскан, колдоруна тагынчактарды, чачтарына тагынчактарды алып аябай сүйүнүштү. Баса, шаркыратмага кирүү акысы ар бир адамга 20 сом экен. Шаркыратманын жанында жарым сааттай туруп, кандайдыр сонун сезимдерге бөлөндүк. Бул сезимдерге сиздерге видео аркылуу бере албаймын. Ал үчүн өзүңүздөр Арсланбапка келип шаркыратманын дал түбүндө турушуңуздар керек. Андан соң панорамага чыгып, Арсланбаптын сулуулугуна бийиктен суктанып карап турдук. Бул жерде балмуздактын баасы 50 сомдон экен. Балмуздак жеген соң самсаканага келип, Арсланбаптын ысык эттүү самсаларынан буйрутма берип жеп олтурдук. Самсага болгону 420 сом короду. Андан кийинки багытыбыз Арсланбаптын пансионатына бурулду. Пансионатта 2 сааттай салып, кыздар аттракциондорго түшүп, кайтаарыбызда балык буйрутма берип, балык жеп, ага 2100 сом коротуп, андан соң сонун эс алууларды баштан өткөрүп, кайра үйүбүзгө келип калдык. Баса, гүл сүйгөн жаным, Арсланбаптан дагы 150 сомго 3 түбөк гүл сатып алып, үйгө ала келдим. Ошондо биз эс алууга канча сом короттук, комментарийге белгилеп кетиңиз. Баса, мен бул видео аркылуу аз акча кетирип дагы саз ыңгайлуу эс алуу болоорун айткым келди.